аракеттенип жаткан инсан. Ошондой эле экологияга зыяны жок автоунааларды иштеп жатат. Мына ошентип мен дагы космоско ракеталарды учуруп ачылыштарды жасагым келет. Senin maksatların işe aşına biz de çın жүрөктөн tilekteşmiz. Otura koy azamatsın. En son balığı. Kanalisi daskaga gelip çıkar. Ağızlar gele koy. Мен идеал туткан адам алыста эмес, ал биздин жаныбызда. Ал ар күнү дайыма биздин жаныбызда болууга, биз менен жагымдуу мүнөттөрдү өткөрүүгө, бизге аламдагы баардык кызыктуу маалыматтарды жеткирүүгө, өз билгендерин баары менен бөлүшүүгө бизди кубантууга аракеттенет. Жүзүнөн жылмаюу, мээримден башка эч нерсе көрө албайбыз. Ал биздин эжекебиз. Ал газга өзү менен кошо эбегейсиз жылуулук, көз суктаныр сулуулук, күнгө тең нур ала келет. Баарын бизге берет, өзүнө эч бирин калтырбайт. Ал бизди баарын жакшы көрөт, биз дагы жакшы көрөбүз. Андыктан эжекебизди эч бир капа кылгыбыз келбейт. Эгер капа кылып койсок, эжекенин жылмаюусу жоголуп кетет деп коркобуз. Анан дагы эжекенин кийингени, жагымдуу сүйлөгөнү өзгөчө жагат. Ал география сабагын өткөндө бүткүл жер жүзүнө жандуу саякат жасагандай болобуз. Ал биздин бактыгүл эжекебиз. Мен бойжетсем, эжекемде эң сонун мугалим болгум келет. Түгөнбөгөн түпсүз ойлордун арасынан эч бир мүнөт тынчтык бербегени, мен бул адамдык жашоодо эмнеге жетиштим деген түйүнү чечилбес суроо. Адам дем тартып жашап жаткан соң сөзсүз кандайдыр бийиктикке талпынып, аларды багындыруу керек го. А мен ошондой кыла алдымбы? Ой толгоп көрсөм, албетте бир нерселерди аткаргандай жайым бар экен. Бирок алардын баары биригип, менин бир ийгилигиме такыр теңдеше албагандыгын байкадым. Ал бийиктигим менин окуучуларым. Алардын баюу көз карашы, тунук жылмаюусу, аруу дүйнөсү, кирсиз көздөрү, бакыт чачыраткан жүздөрү. Алардын баарын элестетип, бул дүйнөдөгү аягы белгисиз сапарыма мугалимдик кесип жолдош болгонуна 1000 ирет ыраазы болуп келем. Анткени мен жөн гана бала окутуп жаткан жокмун да. Мен сүйүүгө толгон келечек куруп жатам.